Урматтуу Нариман айылынын тургундары, мен буга чейин көптөгөн жерлерде жолугуп келдим. Ошол эле мезгилде бүгүн мен ушунчалык бир кубанычтамын сиздер менен жолугуп отурганга. Буга чейин дагы биз көптөгөн иштерди жасадык. Мына былтыры Мекенчил партиясы менен келгенде сиздер ушул жерде азбы көппү колдоп бердиңиздер. Мен сиздерге абдан бир чоң ыраазычылык айтып, рахмат айтып кетип коюуга дагы бир жолу уруксат этиңиздер. Ушул жерге келип сиздердин астыңыздарда бир топ ваадаларды берип кеткенбиз. Бул ваадалар Конституцияны өзгөртүрөбүз дедик. Биз Конституцияны өзгөртүрө алдык. Өзгөртүрдүкпү? Өзгөртүрдүк. Биз кумтөрдү Кыргызстандын пайдасына иштей турган кылып Кыргызстанга алабыз дедик. Кумтөр элге иштеш керек. Кумтөр деген бул мамлекеттин пайдасына иштеш керек. Бюджетибизди толтуруш керек дедик элек. Мына кумтөрдү дагы биз ала алдык. Кудай кааласа, мына 27 жылдан бери эгерде 83 миллион доллар төгүшкөн болсо канадалыктар, быйыл мына 3 айдын ичинде биз 100 миллион доллар ала алдык ошондон. 100 миллион доллар ала алдык. Бул деген эмне деген? Бүгүнкү күндөгү уурулукту жокко чыгарып, коррупцияны жокко чыгарып, системаны биз өзгөртүрө алдык. Мына Конституцияны өзгөртүрдүк. Мына бүгүнкү күндөгү президенттик багытты алып, ошону биз президенттик багыт менен кадам шилтеп атабыз. Эч болбосо ушул иш орундарын ачып балдарыбыз пешенебизде жүрүш үчүн добуш беребиз, урматтуу ата энелер. Мына былтыры биз Мекенчил партиясы менен келгенде биз ушундай бир уран менен кеткенбиз. Уурулар түрмөгө, бийлик элге деп. Мына ушул нерсени биз бүгүнкү күндө жасап атабыз. Endi şu saylov kuni hammamiz qo'shnilar, noto'g'ri tushunganlar, ne только bu yerda, boshqa yerlarda bor qonun qardosh shuni qo'llab qo'yaylik. Shu sizlardan men iltimos so'rab ketaman. Shuning uchun katta rahmat. Бүгүнкү күндө на международном уровне Кыргызстандын рейтинги бир нече эсеге көтөрүлдү. Инвесторлор келе баштады. Мына Нариманда, Кашкар кыштакта, Кудай кааласа мына хлоп заводдор иштеп баштады, мына Кашкар кыштакта. Эми текстиль фабрикаларды иштетебиз. Бүгүнкү күнгө чейин 1 жылдын ичинде биз 42 000 жумушчу орун ача алдык. 42 000. Бул өндүрүштүк предприятиялардан. Биз ошол заводдорду жандандырып, бүгүнкү күндө ошол фабрикаларды жандандырып, Кудай кааласа биз мамлекетти өнүгүү жолуна түшүрөлү деген ойлор. Ушундай бакырып, мындай шижаат менен сүйлөп атканыңыз бул сиздин тазалыгыңыз. Биз сизди көптөн бери тааныйбыз ука. Мына бүгүн келечекке мамлекетибиз алдына карап жыла баштады. Өзүңүз сөздөрүңүз менен мына азыр туризмди өнүктүрөм деген аябай жакшы программаны элдин баарды колдойт, эл ушуну күтүп жатат эле. Ошол эле мезгилде башка партиялар да келет. Алар эмне менен келип атат? Алар программаны айтпайт. Алар келип эле фитнаны баштайт бул жерде. Ал анандака, бул манандака ахиретти ойлонбойт. Фитна деген бул хадисти карап көргөнүбүздө, эртеңки күндө бир тууганыңдын көшүн дегенде, булчу, бир тууганыңдын көшүн жегенде эле болосуң. Фитнаны кылбаш керек. Депутатын жаман деп ыйлаба зар-зар. Тандыр астында турган көсөнүн да ак-кара деген эки учу бар. Депутатын сен үчүн иштей албаганда, ошол жаман депутатты шайлаган сенин өзүң айыптар дейт. Бүгүнкү күндөгү мына Атажурт Кыргызстан партиясынын ошонун ичинде номер 3-кө добуш бересиздер деп мен терең ишенем. Биз болсо чын жүрөктөн сиздер үчүн иштеп беребиз Кудай кааласа. Ошол эле мезгилде дагы бир нерсени айтып кетейин. Жанагы алып келип берген 500 сом 1000 сомуна алданып кетпегиле.